Эмин Салам Турмалович. Рахмат, Мирлан Сапиевич. Урматтуу коллегалар, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, урматтуу кыргызстандыктар. Ушундай жөнөкөй эмес оор кырдаалда, анын ичинде экономикалык кырдаалды эске алганда, ошондой эле эпидемиологиялык кырдаалды эске алганда, чынында эле бүгүнкү күнү жагдай жөнөкөй эмес. Ушундай учурда Республика Ата Журт фракциясы менин талапкерлигими Жогорку Кеңештин төрагасына сунуштады. Албетте, менде бүгүнкү күнү өтө мындай ичимде кыжалачылык орун алды. Сүйүнүч жок, анткени бир киши креслоны жана мансапты ойлосо, бир киши үчүн албетте чоң жоопкерчилик. Мен бүгүн сиздердин астыңыздарда, парламенттин астында, ошондой эле коомчулуктун астында жеке жоопкерчилигими сезип атам. Аталган жагдайларды эске алганда, бүгүнкү күнү парламент бирдиктүү иштеп, аталган маселелерди чечүүгө бардык иш-аракеттерди жасашыбыз керек. Анын үчүн парламентте 120 депутат бар, 6 фракция бар. Бүгүн ар кандай фракциялардын тегерегинде же кыска бир кызыкчылыктардын тегерегинде эмес, жалпы ошол олуттуу маселелердин тегерегинде сиздер менен чогуу аз болсо дагы ошол өзүбүздүн миссиябызды аткарып, элибиздин астында жүзү жарык бир алгылыктуу иштеп беребиз деп ишенем. Анткени бүгүнкү күнү Кыргызстанда легитимдүү бийлик бар, бардык аракеттер толкундоолорго карабастан бардыгы укук талаасына кетип атат. Ага мына ошол бүгүнкү отуруп аткан 120 депутат себепкер. Кырдаалды эске алып, ошол 5-нен кийин парламент чогулуп, Достук гостиницасында ошол укуктук талаага киргизгенге толук аракеттерди жасап бердиңиздер. Бир эмес 3 жолу колдоп Садыр Нуркожоевичтин талапкерлигин премьер-министр кызматына бекитип бердиңиздер. Мына бул дагы болсо, жанакы өзүбүздүн милдетибизди аткарып, укуктук талаага киришине чоң болгон салымыбыз деп билем. Бүгүнкү күнү парламентте парламент жөнүндө көптөгөн сөздөр болуп атат. Туура. Анын ичинде сын пикирлер да көп. Аны мойнубузга алышыбыз керек. Парламент болгондон кийин 120 депутат бар. Анын ичинде сын пикирлер сөзсүз болот. Бирок кандай дебесин, парламент өз милдеттерин бүгүнкү күнү толугу менен аткарып, мына акыр аягына чейин дагы өз вазифасын аткарып келатат. Легитимность боюнча маселе козголуп атат. 5 жылдык болуш керек эле, 5 жылдан ашык иштебейт деген кээ бир саясатчылар ушундай массалык маалымат каражаттарында өзүнүн пикирин айтып атат. Бирок Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71-чи беренесинин талаптарына ылайык 5 жыл мөөнөт көрсөтүлгөн. Ал эми шайлоо жараксыз деп табылган учурда жаңы сазыв келип биринчи отурумунан кийин эски сазыв өзүнүн укугунан ажырайт деген берене бар. Мына ушундай кырдаалга жараша ушундай берене киргизилген. Ошондуктан бүгүнкү күнү парламент толук кандуу иштеш керек. Толук кандуу фракциялар өтүп, комитеттер өтүп, дүйнө жүзү карап турат бизди. Ошонун бардыгын эске алып, биз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ошол болуп аткан кырдаалдарды жеңишке, чечкенге бүт аракеттер үчүн жасаш керек деп айтып кетет элем. Бирок анын үчүн шарт керек. Бүгүнкү күнү бүт аракеттер жасалып атат. Мына бизден депутаттар демилге көтөрүп, ошол өзүбүздүн Жогорку Кеңештин имаратын ремонт жөнүндө маселе көтөрүлүп атат. Тез убакыттын ичинде ошол жерге кирип, өзүбүздүн иш аракеттерди жасашыбыз керек. Толук кандуу стенограмма иштеш керек, табло иштеш керек. Бардык шарттарды тез аранын ичинде иш жүзүнө киргизгенге аракеттерибизди көрүшүбүз керек. Мен ошол биринчи багыттарыбыз болуп
деп эсептейм. Анткени шарт түзмөй сайын толук кандуу иш жүрбөйт. Анткени астыбызда чоң маселелер турат. Анын ичинде президенттик шайлоо, референдум маселеси турат, жогорку кеңештин шайлоосу турат. Ошондой эле бүгүнкү күнү кыргыз элибиз көптөгөн өзгөрүүлөрдү күтүп атат. Кече күнү толкунда болгондо чоң талаптар коюлган. Мен ойлойм, кыска убакыттын ичинде болсо дагы ошол элге жаккан, элибиздин талабына жооп берген мыйзамдарды да кабыл алып, ошол мөөнөтүбүздүн аягына чейин татыктуу иштеп беребиз деген ойду айтып кетмекчимин. Анын үчүн, урматтуу коллегалар, арабызда мына тажрыйбалуу депутаттар бар. Мен ойлойм, 5 жыл чогуу иштедик, тажрыйбаны чогуу топтодук. Ушул тажрыйбабызды эми ушундай учурда биргеликте чогуу туруп бардык маселелерди чечип беребиз деген ойдомун. Анын үчүн албетте мага силердин колдооңуздар керек. Мен өзүм тараптан ошол калыс катары бардыгына тең туруп, бардык маселени калыс чечүүнө ушул эгерде бүгүн ишенич көрсөтүп шайлап берсеңиздер, калыс туруп берем деп өзүмдүн сөзүмдү берем. Ошону менен бирге бүгүн ушул жерде мен айтат элем, фракциялардан, ар бир фракциядан бул бирден талапкер чыкса деле болмок. Бирок андай кылбастан фракциялар бирдиктүү бардыгы баш тартып, мен талапкерлигими колдойбуз деген таризде сөздөр айтылды кээ бир фракциялардын лидерлери тарабынан, депутаттар тарабынан. Эми колдоп берсеңиздер, мен ойлойм, мен жалпы сиздердин ишеничиңиздерди калыс туруп, ошондой эле жалпы кыргыз элинин ишеничин актап беребиз деген ишеничтемин. Чоң рахмат. Рахмат, урматтуу Талант Турдмаматович, урматтуу депутаттар.